Қанибек Қырғызбаев бүтпөй қалған сүрөт чыгармасы. Урматтуу угарманым, лайк басып, каналга катталууну унутпаңыздар. 8-бөлүм. Гүлнур кеткенден кийин Мараттын башына жарытылуу деле акыл келбеди. Болору болуп, боесу кангандан кийин эмне айла кылмак? Батманы урушуп, абийир таппасын билди. Эгер урушчу эле болсо, тозоктун отуна саларын түшүнүп турду. Азыр алдап соолап кырдалдан чыгуу керек болчу. Гүлнурдун кеткенине ичи ачышып турду, бирок ачышканда башка кылар амалы да жок эле. Гүлнурдун артынан кетип же качып кетсе, тиги оңбогур жеңеси Маратка көргүлүктү көрсөтмөк. Азыр булардын ыктыярына көнүп турууну эп көрдү. Эптеп булардын оюндагысын аткарып койсо, анан баары тынчыган соң Марат өз аракетин баштамак болду. Анан Гүлнурдун тарынчысын жазып, кечирим сурап болсо да алып келем деген тыянакка келди. Оңбогур, кирбейсиңби үйгө деген апасынын сөзү Мараттын оюн бузуп жиберди. Илки баскан Марат мойнунан байлаган иттей болуп, араң эле путун сүдүрөп үйгө кирди. Өзүң пышырган аталаны өзүң же, эми. Кандай кылсаң да бул бузуку кескилерди үйүмдөн жогот, деп Майрамкан апа ичкери кирип үйгө барат деле. Оозуңузга карап сүйлөңүз, биз жакшылыкча келдик. Эгер бузуку болсок, балаңызды келбей эле туруп каматып салмакпыз, деп артынан кыйкырып калды. Мага демектен пышырып же деген бойдон чалынын үстүнө кирип кетти. Марат менен жеңеси көпкө сүйлөшүштү. Алардын ою кызды атасынын үйүнө кадимкидей түркүлөтүп алып келгендей кылып, алып барасың деген талапты койду. Эң биринчиси метрикасын алып бер деди. Марат кайдадыр чыгып кетти. Кайрадан жымжырттык. Майрамкан чалына тамагын берип, кайра жаткызып койду. Эмне чуу деп сурады эле, келиндер бири-бири менен уруша кетиптир. Тынч жата бер, сага тиешеси жок деп койду. Курсактары ачкан беркилер өздөрү билип эле чайды коюп, даяр турган тамактан салып жей башташты. Майрамкан апа өзүн коноктой сезип, аларга эчтеме дей албай эле карап койду. Баарынан да төрөлгөн кызы небереси Нурсултанга куюп койгондой окшош экенин көрүп таң калды. Эгер окшобосо да башкадан төрөп алгансың деп канын текшертмек. Азыр канын текшертпей эле даана Мараттын кызы экени билинип турат. Мараттын бир жакка чыгып кеткенин билип, метрика алып бергени кетсе керек деп койду. Марат өзүнүн уулуна метрика жазып алып келгенине араң эле 3 ай болгон. Эми дагы метрика деп барса, аялың дагы төрөдүбү демек. Жок, башка деле ЗАГС сурамак. Башы каткан Марат айыл өкмөттүн алдында кире албай көпкө олтурду. Тобокел деп бир айласы болор деп кирип барды. Саламатсызбы? Мен бир жумуш менен келдим эле. Саламатчылык, келиңиз, кулак сизде, деди секретар болуп иштеген кыз. Сөздү эмне менен баштаарын билбей чайналып турду да, бир төрөп алган келинге метрика алып берсем болобу? Соопчулук кылайын дегем. Атасы жок, төрөп алыптыр, жардам кылыңыз, деп оюна ушул нерсе келип айта койду. Түшүнбөдүм. Ал келинге сиздин кандай жакындыгыңыз бар? Кандай, соопчулук үчүн деп жатам го. Бир аз ойлоно түшкөн секретар кыз мындай деди. Соопчулук кылганыңыз жакшы экен, бирок метрика алып берсеңиз, баласы 18-ге чыккыча жооптуу болуп каларыңызды билесизби? Мойнуңузга алган соң керек болсо алимент деп да кырктырып алат. Ага өзүңүздүн жубайыңыз эмне дейт экен? Баары макулдашылды. Ал дагы макул. Эч кандай алимент жок эле, тынч таркашат деп болгон окуяны айтып жибере жаздады. Бирок бул жерде сыр бар экенин билип койду. Чочун баланы эч ким мойнуна алып, фамилиясын берип метрика алып бербейт. Бул кандай эле соопчулук кылгысы келип кетти деп ойлонду да, биринчи ЗАГСсыз болбойт. Келиндин паспортун, анан өзүңүздүн паспортуңузду алып келиңиз. 3 күндө даяр болот. Андан тезирээк болор бекен, деди Марат. Дагы 3 күн алар менен бир үйдө отурамбы деп чыйпыйы чыкты.
Ансыз болбойт, арыз жазасыз, 3 күндүн ичинде каралат. Бара бериңиз, паспортторуңузду тездетиңиз. Башын шылкыйткан Марат эшикке чыкты да көпкө чейин отургучта отурду. Айла жок экенин билгенден кийин үйгө барып, Батманын паспортун алып келди да өзүнүкүн кошуп берди. Үйлөнүү тууралуу арызын жазып тапшырып, үйүнө барбай, классташ досторун кына жөнөдү. Түн бир окумга чейин олтурган Марат бир аз кызуу болуп үйүнө кирип барды. Барса Батма өзү жалгыз эле кызын кучактаган бойдон уктап жатыптыр. Кетип калганго деп коюп, өз бөлмөсүнө кирип кетти. Эртең менен калдыр-салдыр деген үйүндөн чочуп ойгонуп кетти. Чыкса Батма тамак кылып жатыптыр. Бул эмне, ушул жерде жашамакчы болуп жатабы деп эшикке чыгып апасын издеди. Үйгө кирбей эшикте бир топ жүрдү. Апасы малдарды талага айдадым деп колуна чыбыгын кармаган боюнча дарбазаны ачып кирип келди. Апа, тиги жеңеси кайда кеткен деп сурады апасын көрө салып. Сен метриканы алып берген соң экөөңөр ээрчишип жеңесинин үйүнө барат эмишсиңер. Ага чейин бул катының бул жерде турат эмиш деп баласын какшыктап чымчыып өттү. Бекер олтурбай тамак кыл дедим, мен ага кызматчы белем, жасап жесин деп Майрамкан апа үйгө кирип кетти. Бул 3 күн да өтүшү дозок болду. Бири-бири менен сүйлөшүү жок. Ар ким өздөрүнчө тамак жейт, анан өз бөлмөлөрүнө кирип кетет. Күткөн күн келип Марат таң атпай туруп айыл өкмөткө жетип барды. Эрте келип алып күтүп олтурду. Секретар кыз жумушуна келип, кезек күткөндөрдү көрүп, арасынан Маратты көрдү да жүрүңүз деп ээрчитип кирип кетти. Сиз жашырсаңыз да мен сиздин сырыңызды билип койдум. Бирдейинен 2 кызды төрөтүп коюп, эч күнөөм жок дегендей басып жүрөсүз. Мейли, бири аялыңыз экен, а экинчиси кантип күн көрөт? Кантип кызын чоңойтот? Ошол кыздын ордунда болсом, мен сизди сотко бермекмин. Ал кыз жакшы экен, метрика менен эле тынчып калган. Убал сооттон коркпогон неме экенсиз. Мээңиз, алыңыз да кетиңиз, деп секретар кыз Мараттын документтерин алдына таштап, ачылуу сүйлөнүп, ыйлап жиберүүгө араң турду. Марат унчук албай, документтерин алып шылкыйган бойдон чыгып кетти. Үйүнө келип Батманы ээрчитип жөнөдү да апасына, апа, мен жеткирип келейин деди эле, апасы унчуккан жок. Билгениңди кыл дегендей карап да койгон жок. Апасынын азыркы абалын түшүнгөн Марат бурулган бойдон башка сүйлөбөй чыгып кетти. Мараттын Батманы ээрчип баратканын көрүп, эчкирип көпкө чейин ыйлады. Иштен чыккан ири жылан дегендей кайра баласына боору ачып, жакшылык менен эле бүтсө экен деп жакшылык тилеп койду. Батма туура эле жеңесинин үйүнө ээрчитип барды. Буларды көрө калып эле, "О, келдиңерби? Ээрчишип жакшынакай эле жубайлардан болуп калат турбайсыңарбы?" деп буларга тийишип койду эле. Мараттын ачуусу келсе да, тилин тиши менен басып унчукпады. "Кир үйгө, күйөө бала, сүйлөшүүчү сөз бар" деп Мараттын үйгө кирүүсүн талап кылгандай айтты. Марат баш ийип, путун чечип үйгө кирип барды. "Анда мындай, күйөө бала, азыр базарга барабыз да майда чүйдө алып келебиз. Анан эртең кызды ата-энесиникине жеткирип келели. Баса, кудагый келбедиби? Кайненеси да барыш керек да", деп Мараттын апасы Майрамкандын келбесин билсе да сурап койду. "А мейли, бир айласын табарбыз". Мараттын ээрчитип алган жеңеси базарды кыдырып, Маратка баардык керектүү нерсени алдырды. Кечинде бир молдону чакырып, Маратты урушуп жатып, Батманын жанына олтургузуп, никесин кыйдырып койду. "Мына эми чыныгы жубайлардан болдуңар. Алдагы кызыңар да никесиз туулдуу болбой, ак никелүү жуптан туулдуу болуп калды. Мындан ары тартынбай эле эрди катын болуп жүрө бергиле. Кызыңды да кара, өз улуңду да кара, каалаган маалда келе бер. Баардык тоскоолдуктардан арылдың" деп жеңеси бир жагынан чымчып өтсө, бир жагы туура эле сөздү айтты. Марат ичинен сөгүнсө да сыртына чыгара албай, көзүнөн чаары учуп олтурду. Тезирээк эле бүтсө экен деп жеңесинин сөздөрү кулагына кирбей сыртынан кетип жатты.
Эртең менен машина келген убакта жеңеси бир өзү теңдүү келген аялды ээрчитип кирди да Маратка карап: "Күйөө бала, могу аял сенин эжең болот, макулбу? Мен муну кудагый кылып алып барам. Анан айтпайбы тууганы жокпу деп. Эжең болот деп коесуң" деп спектакль кылып жаңы келген аялды кошуп алды. Марат аргасыз эжем деп айтууга туура келди. Батманын үйүнө барышканда кызын сагынып калышкан ата-энеси көпкө кучакташып көрүшүп жатышты. Төрөп алганын угуп, эмнеге ушуга чейин кабар бербедиңер деп Мараттын жаңы эжесине сүйлөнүп алышты. Ал эжеси Мараттын иштеп кетип калганына байланыштуу келсин деп жатып убакыт өтүп кетти. Кечирип койгула. Мына келди эле, эми ээрчитип келдик деп үйрөтүп койгон боюнча Мараттын жаңы эжесине ролуна жооп берди. Ошентип, күйөө бала тосу уланып, кой союлуп, сый тамак тартылып жатты. Баканын өзү чөлдө болсо да көзү көлдө демекчи, Батманын үйүндө сый көрүп жатса да ою Гүлнурда эле. Эми кантип алдына барып, кантип кечирим сурайм деген ой кыйнап жаткан эле. Барынан да ата-энеси киргизеби деген ой мээсин жеп, эмне жооп айтарын билбей башы катып турган чак эле. Учурунда баркын билип билбей алтын уясы бузулганын убакыт өткөн сайын билине баштады. Гүлнурду баалаганы кеч билип, арманы аттын башындай болуп жатты. Батма менен турмуш куруу жөнүндө сөз да болушу мүмкүн эмес деп ойлой, өзүн өзү Батмадан алып качты. Батманы атасынын үйүнө алып барып келген соң: "Мен сени менен жашай албаймын, үй бүлөмдү буздуң. Учурунда арам оюң бар экенин билбептирмин, аттиң. Сенин ширин сөзүң менен арбалып, кылыктанып эркелеткениңе алданыпмын", деди Марат. "Сиз эмес, мен алданыпмын. Аялым жок десеңиз ишенипмин. Мына эми баардыгы өз ордуна коюлду. Мейли жашабасаңыз жаша деп артыңыздан чуркабайм. Мойнунан байлаган ит ууга жарабайт дейт. Бирок кызыңыз Аселди эч нерседен кем кылбай карайсыз. Куйрукту түйүп качып жоголом десеңиз сотко берип алимент кестиртип алам. Ошондуктан ызаатыңыз менен ай сайын кызыңызга деген каражатыңызды бөлүп туруңуз" деп жеңеси үйрөткөндөй кылып кулагына куйду. Ал жерден кеткен Марат үйүнө барып апасынан жакшы сөз укпады. Апасы майрамкан ачууланып, Гүлнурду кечирим сурап алып кел. Болбосо өзүң да келбе деп кайра кууду. Ачуусу таркагыча барбай турууну эп көрдү. Бир аз убакытты чоюп баруу керек деп ойлоду да сүрөттөрүн тартууга киришип, өз жумуштары менен алек болуп жатты. Гүлнур үйдөн чыгып кеткенден кийин туура эле үйүнө барып, ата-энесине баарын төкпөй чачпай айтып берди. "Марат менен жашабаймын. Башка менен ойнош болуп жүрөгүмдү муздатты. Эми ошол аялы менен жашай берсин. Бала да эптеп күнүн көрөр. Келсе кошуп берем деп аракет кылбай эле койгула. Мен эми жаш бала эмесмин. Өз тагдырымы өзүм чечем." Муну уккан Тургуналы менен аялы Насипа өздөрүн коерго жер таппады. Күйөө баласына мындайды күтпөгөн булар ооздоруна сөз келбей, эмне дээрин билишпей калышты. Ачууга алдырып, кудагыйын үйүнө барып, Маратты жер жебесине чейин жеткирип, урушуп келели деп ойлошту. Бирок ичкүйдүүлүк кылып жатышат дебесин деп намыстанып барышпады. Мараттын ою туура чыкты. Ачуулары таркагандан баруу керек деп ойлоп, ошол учурда барбай турганы туура болду. Эгер ошол учурда кайненесинин көзүнө көрүнсө, башын айрый чапмак. Жашоо кайрадан калыбына келип, ачуулар жутулуп, кайра ар ким өз күнүмдүк түйшүктөрү менен жашап жатышты. Марат апасына жеп ичкенге азык-түлүктөрдү жеткирип, бир аз акча таштап келгени эле болбосо, баягы окуядан кийин такай үйүндө жүрүүгө бети чыдабай калды. Анан кантсин? Апасынын колу узарып, эми гана келин жумшап, эки жака кенен басып, "Үйдө келин бар, баарын даярдап коет" деп мактап турчу келини Замат да жок болуп, баягы кара казаны колго тийип, үйдөгү түйшүккө чулганды да калды. Маратты көргөн сайын эле
Ачуусун баса албай тилдеп алчу болду да артынан ыйлап калат. Чалы, келин каяка кеткен деп сурап коет. Алар бөлүнүп жашайбыз дешип бөлүнүп кетишти. Балаң иштеген жагына алып кетти. Келип кете берип кыйналып кетиптир деп Майрамкан апа чалына болгон окуяны угузбады. Мындай каттуу соккуну нервтен кетип, өзү ооруп тура албай жаткан Ысакка катуу тийип көтөрө алмак эмес. Андай болсо мейли деп жаны жай алган Ысак унчукпай калды. Бул үйдө бир гана Майрамкан апа азап чегип жатты. Убакыт токтобой дагы бир топ айлар өтүп кетти. Гүлнур атасынын үйүндө жүрүп Нурсултанды чоңойтуп карап жатты. Нурсултан там-тум басканга жарап кылыктарына көз кубанат. Балалуу үй базар демекчи анын басканына, өз тилинде бирдеме деп чулдыраганына кубанган Гүлнур жана ата-энелери Мараттын кыянаттыгын унутуп Нурсултан менен алек. Гүлнур Мараттын бир дагы буларды издеп аяк баспай койгонунан түңүлүп, жаңы аялы менен жашап жатса керек деп жүргөн. Бир дагы кабарын уккан жок. Марат болсо кайната кайнесинен коркуп бара албай жүрдү. Бир күнү Марат апасына келип, "Апа, Гүлнурга барып келсеңиз кантет? Убакыт өтүп ачуулары таркагандыр. Мени көрсө эски жарасы ачылып кетпесин деп барбай жүрөм. Бирок акмалап айылга 2 жолу барып, алыстан Гүлнур менен Нурсултанды көрүп жүрөгүм эзилди. Алдына барууга жүрөгүм даабады. Апа, эмнеси болсо да бир барып келиңиз" деп арасына жалынып ыйлап жиберчүдөй болду. Гүлнурду сагынгандан кусага батып чыдамы кетип калган эле. "Эмне дейт? Сен кылгылыкты кыл, анан артыңды мен жабайынбы? Мени аяп коет дейсиңби? Карыганда башыма балени үйүп, эми кудагыйман уруш уктурайын дедиңби?" деп ачууланган Майрамкан апа көнбөдү. Жалынып, түтөп жаткан баласын көрүп акыры чыдабай албай макул болду. Бир тууган абысынын алып барып келмей болду. Марат апасына дасторконго аны муну алып берип, таксиге салып жөнөтүп жиберди да жыйынтыгын чыдамсыздык менен күтүп калды. Деген менен Майрамкан апа күткөндөй болбой калды. Босогодон киргенде эле кайра башка чаап куйт деп сестенип келген Майрамкан апа бул көрүнүшкө таң калып кубангандан ыйлап жиберди. Дарбазадан кирип келген кайненесин көргөн Гүлнур "Апа" деп чуркап келип мойнун кучактап жашып кетти. Аны көргөн Майрамкан апа "Айланайын кызым, аман эсен жүрөсүңбү? Садага болоюндарым" деп бир жагынан сагынып калса, бир жагынан урушпай кучак жайып тосуп алганына жетине албай ыйлап жиберди. Артынан кудагыйлары келип, кол берип кучакташып учурашып, ал жайын сурашып жатышты. Тайсалдап араң келген абысыны да таң калгандыктан ичинен Гүлнурдун ата-энесин ыраазы болуп жатты. Үйгө киришкен Майрамкан апалар жылуу сөз менен күтүп алган кудагыйларына жетине албай сүйлөшүп жатышат. Ары жактан томпоңдоп басып келген Нурсултанды көрүп, көзүнөн жашын чыгара "Келчи балам" деп чакырса, демейде чочун адамдан качкан Нурсултан чоң энесин тааныгандай Майрамкан апага басып келди. "Садага болоюн кулунум, муну кара, басып алганын. Шириним менин, дарым менин" деп жетине албай жалынып өпкүлөп жатты. Карасаң муну чоң энесин таанып кучакташып жатканын, жакыны экенин ушу да сезди окшойт деп күлүп калышты беркилер. Ошентип кудагыйларына ыраазы боло түшкөн Майрамкан апа Марат жөнүндө сөз баштабай турууну эп көрдү. Кетеримде эле бул тууралуу чечишип сүйлөшсөмбейм деп сөздү козгободу. Сый тамак тартылып, мурдагыдай эле мамилелери менен бири-бирин сыйлашып жатты. Бул күнү кетирбей алып калышты. Гүлнур да кайненесине келип, эч жаман нерсе болбогондой айылдагы жаңылыктарды сураштырып олтурду. Бир дагы Марат жөнүндө кеп салбады. Майрамкан апа Гүлнурдун чындап көңүлү калган экен деп ойлоп жатты. Мараттын тагдыры кызыктырбай калганына караганда, анын бар экени да, жок экени да баары-бир болуп калгандай. Небересинин кылыктарына кубанган булар түн бир укумга чейин олтурушуп анан жатышты. Эртең менен кайтаарда эмнеге келгенин айтып, бир жыйынтыкка келели дегендей сөз баштады.
Кудагый, силерге ыраазымын. Ортодо жагымсыз окуя болуп кетсе да, билдирбей сый тамагыңарды бердиңер. Рахмат силерге. Келиним Гүлнурга да рахмат. Мурдагыдай эле апа деп мойнуман кучактап бетимен өөп күтүп алды. Майрамкан апа жетине албай жашып кетип, көздөрүн арчып алып кайра сөз баштады. Эми менин эмнеге келгенимди билип жатсаңар керек. Ошол жаман уулумду кечирип койгула. Ортодон бир бузук аял чыга калып азгыры ошол иш болуп кетиптир. Эч мамилеси деле жок экен. Азгырып тооруганынан эркек деген жибин үзгөн букадай экен. Ошол иш болуп калды деп кудагыйларына сөз көтүп калды. Ошол аялы менен жашаган жокпу деп кудагыйы сурады. Жок, бир күн да жашаган жок. Каматап дегеннен ата-энесине алып барып бетин ачып койду. Болгону ошол. Төрөп алып атасына эмне дерин билбей жүрүптүр. Ал деле жашоочу түрү жок болсо керек. Себеби эртеси эле кете бер деп кууптур. Эми кудагый, үй бүлөсү бар неме үй бүлөсүн ойлойт. Анан бирөө азгырса эле кете бергидей жаш бала эмес го. 1 жыл болоюн деп калды, бир да кабар албады дегенде. Баламды мактабайм. Ооба, күнөөсү бар. Эч ким билбей калат дегени ачылып баарына малым болуп, өзү да айылда жүрө албай бети чүркө болуп жүрөт. Каттабаганын себеби силерден коркуп келе албай жатыптыр. Айылыңарга келип акмалап, жүрөгү дабай алыстан байкап, бир нече жолу келип баласын жубайын көрүп кетиптир. Ал дагы кылганына бушайман жеп, иштен эзилип жүрөт. Эми болбой калды. Ишеништен кетип, мурдагыдай кабыл албайбыз. Баары бир кылт этип тамакка сөөк тыгылгандай эске түшө берет деп кудасы Тургуналы айтты. Кечирип койгула, келинимен айырбагыла, сүйкүмдүү болуп калган неберемди сагындым. Күндө сагынып, эмирчегим эзилип, ушулар жөнүндө ойлонуп курудум деп ыйлап жиберди. Апа, сиз көп кайгырбаңыз, Марат өзү келсин. Мен айтчу сөзүм бар. Азыр ыйлап жеңиңиз кейге менен иш бүтпөйт. Сиздин амандыгыңыз керек. Капа болбой кетиңиз. Эртең бул жерде күтөм деп бир жерди болжолдоп, баарынын сөзүн Гүлнур жыйынтыктап сөздөрүн бүтүрдү. Азыр жөнү жок эле бири-бирине кечирим сурап, бири-бирине жалынып жатканын эч кимге пайда алып келбесин түшүнгөн Гүлнур кайненесин да капаланбай кетсин деген эле. Бир аз болсо да жаштар бир чечимге келип бири-бирин кечиришет деген ойдо Майрамкан кетүүгө камурду. Кудагый, таарынбай кетиңиз. Кызыбыз эмне болсо да өз тагдырын өзү чечсин. Биз аны сактап сүрсүтмөк белек. Кааласа барып жашасын, каалабаса жок. Тагдыр оюнчук эмес. Бизден көрө күйөөсүнүн сырын өзү жакшы түшүнөт. Мейли жолугушуп өздөрү сүйлөшүп алышсын. Биз каршы эмеспиз деп Тургуналы коштошуп жатып Майрамкан апанын көңүлүн жайгарып жубатып койду. Бир аз болсо да өчкөн үмүтү жанган Майрамкан апа кубанып ичинен кудагыйларына ыраазы болуп машинада кетип баратты. Буларды күтүп жаткан Марат бул кабарды угуп сүйүнгөндөн так секирди. Апасына рахматын айтып 100 жолу өөп жиберди. Эми кептин баары Гүлнурда калган эле. Ошол ооба десе ооба, жок десе жок болмок. Апаларын айылга узаткан Маратка кеч кирип таң атышы дозок болду. Азыр эле болжолдонгон жерине барып жатып алгысы келип кетти. Бирок барып жатып алганда эмне, баары бир болжолдонгон саатта келет. Гүлнурду сагынгандан бутунда өөп жалынып, кечирим сураганга даяр эле. Бир гана Гүлнурдун кечирими керек болчу. Анан кайрадан үй бүлө куруп, түбөлүк жашаганга ант бермек. Ошентип уйкусу качып түнү менен уктабаган Марат эрте туруп Гүлнурдун айылына жөнөдү. Эрте эле барып отурайын деп чыгып алды. Жолдон гүл сатып алды да башкалардын көңүлүн бурбайын деп пакет баштыкка салып алды. Улуу Нурсултанга килейген оюнчук машина, Гүлнурга алтындан болгон моюнга таккан кулону бар чынжыр алып, кабыл алабы жокпу, эмнеси болсо да мойнуна тагып коюуну туура көрдү. Айылга эрте келип айтылган жерге жетип саатын карап, али эрте экенин билип күтүүгө туура келди.
Бул күтүүдөн убакыт алдыга жылбай, саат токтоп жылбай тургандай болуп сезилди. Гүлнурдун келишин күтүп, жолун карап, эки көзү төрт болуп, утур жолду карап зарыгып жатты. Уландысы бар.